Урматтуу биздин Адахан мырза, менин дарегиме өткөн апта Коопсуздук комитетинин проект долбоор закону карап жатканда менин дарегиме сын айтты: силер өзүңөрдүн досуңардын законун өткөрүп жатасыңар депчи. Бирок мен буга кошулбаймын. Анткени biz al долбоорду комитетте караганбыз, палатага алып чыгып карадык, аны кайтарып комитетте караштын кажети жок болчу. Эгер өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизиле турган болсо, экинчи окууда карасак болуп болчу. Урматтуу депутаттар, мен убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Бизде Адахан мырза ушундай бир мугалим болгонун, акыл насаат айткан такыр койбоду. Мен Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балакетти баштайт экен деп, өзүнчө бир бийик тутуп, өзүнүн жөнүндө абдан бир бийик ойдо. Ал таптакыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган 88 депутаттын бирөөсү. Улуу мынакей трибунада мен бир аз сын айтып койсом, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Чындыкты чындай айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз Вакыт калды. 10 секунд. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз... Урматтуу коллегалар, Жеңиш Шерматович бере албайбыз. Жеңиш Шерматович, регламент боюнча башка депутаттардын атына атап шек келтирүүгө болбойт. Biz sizge vakit verdik. Сұранış biraz. Rahmat. Birinci mikrofon. Урматтуу кесиптештер, бул залда ар кандай ачуу сөздөр айтылат. Мыйзам долбоору каралганда талаштуу болот, бул күткөн нерсе. Мен баарыңыздарга сабырдуулукка чакырат элем. Ар бир депутаттын адамдын атына шек келтирбейли. Ансыз деле чимкириктин ордуна башкалар келди деп айтып атпайбы? Ошол эле бизге жетишпей турабы? Биз 5 жыл чогуу иштейбиз. Бир максатыбыз, милдетибиз бир. Мен чакырат элем сабырдуулукка, бири-бирибизди кичине аяп. Дагы 5 жыл бар, эртең учурашабыз, көрүшөбүз. Элге чыгабыз. Бири-бирибизге шек келтирбейли. Атыбызды атабай. Чыр болсо боло берсин, талаш болсо боло берсин. Анан урматтуу төраға, сиз эми сөзсүз, сиз токтото албайсыз, бирок кээ бир учурда аша чапканда микрофон өчүргөнгө укугуңуз бар да. Ошону эстеп койсоңуз. Анан коллегалар, бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүбүздүн адепти бузуп албайлы. Ушул парламенттин ыймандуу, адептүү парламент катары тарыхта калышын каалайт элем. Менден өсө кечирим сурайм. Бар болуңуздар. Рахмат.